родственники из Кыргызстана, многодетная семья, где там 5 по лавкам спят, где $10 зарплата, адвокат в костюме приезжает к водителю такси. Какой-то сопляк, который приехал из другой страны, пару месяцев работает в такси, да, которому там дай $100 000, который сделает счастливым всю ему семью, весь аул, понимаешь, и всех родственников до конца их дней, им не заработать такие деньги, где зарплата там 10, понимаешь. Да. Мальчик из многодетной семьи, только что закончил по специальности автослесарь, да, в Москве работает всего лишь год, до этого в Крыму сантехником, теперь он решил быть водителем, да. И после аварии у него шикарные адвокаты, посольства, все сегодня пришли его защищать. Давайте поговорим с юристом консульского отдела посольства Кыргызстана в Российской Федерации Мурзапяс Карагулов и адвокат Алексей Касатов. Вот такая серьезная группа поддержки у таксиста-водителя сегодня у нас на программе. Встречаем их. Нет, никто не говорит, что вы должны быть знакомы, правильно? Мы спрашиваем, кто оплачивает ваши услуги. Ассаламу алейкум. Кадырлуу калк. Ардактуу кыргыз элибиз, Кыргызстан ичинде, Кыргызстан сыртында жүргөндөр, тиешелүү органда иштегендер, азыркы учурда өзүңүздөр байкагандай эле кызыктуу бир убакыттар жашап турабыз. Бир алып баруучу жалгыз өзү 1 мүнөттүн ичинде 7 миллион калкы бар кыргыз элине тиешелүү бир чучукка тие турган сөздөрдү айтып атат. Ошондуктан МИДте иштегендер, тааныштарыңыздар бар болсо, же болбосо ошо эл аралык деңгээлдеги тиешеси болгондор, юристтер, агалар, байкелер, мен деле көп эле тааныштарым бар, ошол байкелерге дагы кайрылуу. Кандай чара колдонсок болот? Анткени диван үстүндө отуруп алып жазганыбыздан өзүңүздөр байкагандай эле пайда жок. Бул деген канча жылдан бери келип аткан жакшы мамилебизди буза турган дагы чоң ой чыгып аткан кез. Анткени бул жөнөкөй эле биздин жараныбыз, биздин бир тууганыбыз кырсыктап калган учурда байдын баласы келип катуу ылдамдуу. Орусия элчилиги Малаховдун Кыргызстанды басмырлап айткан сөзү боюнча үн катты. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги белгилүү теле алып баруучу Андрей Малаховдун Кыргызстан жана кыргызстандыктарды басмырлап айткан сөзү боюнча үн катты. Бул тууралуу элчилик Facebook баракчасына жарыялады. Малахов не наш герой. В связи с высказыванием телеведущего Малахова можно сказать одно: легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ, деп айтылган элчиликтин билдирүүсүндө. Элчилик бул көрүнүшкө көңүл бурулганына ыраазычылык айтышкан социалдык тармактын колдонуучулары посттун астына билдирүү калтырып жатышат. Алардын катарында Жогорку Кеңештин депутаты Элвита Сурабалдиева дагы бар. Эске сала кетсек, колбаса корулуу аттыккан орусиялык миллиардер Владимир Маруговдун уулу Александрдын автокырсыга учурап каза болгон жагдайы Андрей Малаховдун Түз эфир телеберүүсүндө талкууланган. Анда алып баруучу Андрей Малахов кырсыкты кокустук эмес, атайын уюшулган деп анын катышуучусу Кыргызстандын жаранын бир тараптуу күнөөлөп чыккан. Андрей Малахов рулда 20 жаштагы бала. Жарым ай мурун башка өлкөдөн келип такси айдап иштеп жүрөт. Аларга $100 000 берсең үй бүлөсүн, айылын, бүткүл туугандарын кубантат. Анткени алар мындай акчаны таба албайт. Аларда айлык $10 деп айткан. Малаховдун мындай сөздөрүнө нааразы болгон кыргызстандыктар андан кечирим сурашын талап кылып, социалдык тармактардан дагы YouTube каналынан дагы кайрылуу жасап жатышат. Булак Барометр KG сайты.